Саламатсыздарбы? Кайрадан эфирде маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Салымбеков Аскар Маткабылович. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Аскар мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Рахмат. Мына кыргызда жакшы сөз бар, бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун деген. Ансыганы бизге ар бир ишкер келгенде ошол ишкердин өзүнө тиешелүү суроолорду бергенге аракет кылабыз. Сизди бизнесмен, жеке ишкер катары сизге тиешелүү суроолорубуз бүгүнкү күндө мына биздин көп жарандарыбыз, мигранттар чет мамлекеттерде ушул айлык табыш үчүн, үй бүлөсүн багыш үчүн жерлерди кыдырып жашап иштеп жүрүшөт. Ал эми эмне үчүн биздин өлкөдө эле, Кыргызстанда эле сиздей болуп иштеп, бир эле жеке үй бүлөсүн эмес, көпчүлүк Кыргызстандын жарандарына жумуш менен камсыз кылып, ошондой эле өлкөгө налог төлөп жардам берип иштеп кеткенге болбойт? Эми бул мигранттар жөнүндө биз көп эле сөз кылып атпайбызбы? Ал өзүбүздө баягы коомдук көрүнүш болуп калды. Ушул учурга жараша көп биздин жердештерибиз чет мамлекеттерде иштегенге мажбур болуп калбадыбы? Ошолордун саны 1 миллионго жетип атат деген баягы статистикалык маалыматтар бар. Ошондой эле го, анткени мен ушул көп мамлекеттерге барып байкасам, ошо миллионго чукулдай биздин жарандарыбыз мигрант болуп жүрүшөт. Мен мигрантка мындай өзүмдүн көз карашым бар да, бул көз караш мына Туркия мамлекетинен барып, ошо Туркия кандай өнүгүп өсүп атканда мына билесиң да. Булар дагы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 2 миллиондой жарандары ошол Германияга барып, сыртка чыгып кетишкен. Баягы Турцияда жумуш жок, дүйнөй болуп кеткенден, ошо экономикасы начар болгондуктан Германияга чыгып кетишип, анан Германиядан ошол жактагы билимин алып, ошол жактагы тажрыйбасын алышып, анан ошол иммигранттардын балдары, өсүлөрү келип, Турцияны ушундай чоң эмеге көтөрүп койушту да, деңгээлге. Мен дагы биздин мигранттар боюнча эми баягы учурга жараша биздин биякта жумуш орун таап бере албаганыбызга жараша кетип калышпадыбы, туурабы? Бирок азыр ушулар аябай катуу такшалып аткан кези да. Такшалып, ушул өзүнчө бир мектеп, турмуштун мектебин өтүп атышат десем мен жаңылышпаймын. Булар баягы кийинки биздин ортончу класс керек деп атпайбызбы, средний класс. Баягы саясатка киришпеген, өзүнүн оокатын тың жасаган адамдардын саны көбөйгөндөн көбөйүп атат деген мен толук ишеничим бар. Дагы бир нерсеси, мынакей кыргыздар жөнүндө булар соодага жок деп башка улуттар айтчу эле го бизде. Булар деген баягы тоодо жашаган эл, тиңдей мындай деп. Анан азыр мынакей карап көрсөңөр, мына биздин Дордойдо биздин канча деген миңдеген адамдар ошо жерден жумушун таап, анан ошо бизнес жасоону аябай, коммерция жасаганды үйрөнүштү. Ал жерден тарбиялангандардын баардыгы азыр мынакей Казакстан, Россиянын чоң-чоң шаарларындагы чоң-чоң баягы рыноктордун ошо жерге орундарын алып, ошол жерде жакшынакай бизнесин өнүктүрүп, бутуна турушуп, башка бизнестерди ачканга баягы шарт түзүлө баштады да. Ошон үчүн мен мигранттар жөнүндө ушундай оюм бар, бирок баягы эми баардык мигранттар эле кайра келейин деген ой бар да, бул жака келип ушул Кыргызстандан бир орун таап алып, жакшынакай иштесем деген ою бар. Мен дагы ал ишенем, ал дагы мезгил келет. Бирок азыркы биздин жашоо шартыбызда биздин саясатчыларыбыз көбүнчө саясатка берилишип, могу экономиканы экинчи планга калтырып койдук мына 26 жыл, 27 жылдан беричи. Ушул экономикага көбүрөөк көңүл бурсак, жана завод, фабрика дейбизби, жанагы услугалар деп коебуз. Ошондой нерселерге, соода деген тармактарына ошондой көбүрөөк көңүл бурулганда бизден жанагынчалык адам кетпейт эле да, кетпейт эле. Эми азыр реальность ошондой болуп атат, мигранттарыбыз тиякта болуп атат, көбүнчөсү мына Россияда болуп атат. Россияда болуп, мына өчө эле шайлоо өттү аякта. Владимир Владимирович Путин кайра шайланып, биздин жанагы мигранттарга дагы мындай ыңгайлуу шарттар түзүлгөнбү, жана Евразеске өткөнүбүзчү. Евразеске өткөнүбүз ошо союздагы адамдар баягы жумушка орношуу,
гражданствону алуу, пенсияга кийин баягы социалдык жанагы төлөмдөргө баягы Евразэсте иштеген адамдар ошого Россияда болобу, Кыргызстанда болобу бирдей болуп калбадыбы? Ошол жагынан жеңилдик болду да Евразэсте баягы биздин мигранттарга. Мен ойлойм, ошо мигранттар дагы ушул биздин ошол партнерубуз, стратегический партнерубуз, ошо Россиянын мынакей шайлоосунда Путинди колдогону билинип турат да. Вот бул жерден деле мына Бишкектен деле билинип калды. Ошол Путинди колдош керек. Ошол Путин мынакей Евразэстин атасы, Россия биздин стратегиялык партнерубуз деп, ошол биздин Кыргызстандын элинин дагы ошо мигранттардын дагы ошол маанайы ушундай болду деп ойлойм да. Эми Путин келгени менен келди. Мен ойлойм биздин стратегический партнерубуз ошол биздин мигранттарыбызга баягы дагы шарттарын дагы жакшыртканга өбөлгө түзүлөт деп ойлойм. Мен сиз жогоруда айтып кеткен бул бүгүнкү биздин мигранттар сыртта жүргөндүгү бул чоң сабак жана мектеп дегениңиз мага абдан жакты. Анткени чындыгында эле ошол жактан, чет жактан элдер эмне менен алектенет, кантип байыйт, кантип бутуна турат деген теманы алар ал жактан үйрөнүп келип, жада калса жөнөкөй эле үйлөрдү абдан тыкан салып өздөрүнүн жашоосуна шарт түзүү жагынан дагы көп нерселерди үйрөнүп келип жатканы бул бир үлгү. Ооба. Мына кече жакында бизге жеткен маалымат боюнча сиз Непал шаарынан келген миллиардер Бинод Чоолу харым менен кезигишкениңиз бизге жетти эле. Ал киши сиз менен расмий кезигишип, ушу бир топ нерселерди талкуулаптыр. Непал мамлекети деле бул абдан тоолуу биздин эле Кыргызстандай болгон жер. Ошол жерден деле ушу миллиардерлер, миллионерлер өсүп өнүгүп, бир өздөрү ыңгайлуу жашашкандыгы мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эми ооба, Непал дагы бул тоолуу мамлекет. Ал бизден да бийик мамлекет. 8000дик жанагы пиктери жана тоонун баягы Джомолунгма, Эвересттер ошол Непалда эмеспи? Биздин мамлекетибиз 7000дик жанагы биздин тоонун пиктери ошол 7000ге чыгат. Алардыкы 8000дик. Анан ошол жерден Непалдын миллиардери келди деп расмий бул биздин өкмөт чакырып, өкмөт менен жолугушуу, премьер-министр менен жолугушуулар болуп. Ал ошол программанын алкагында студенттер менен, бизнесмендер менен жолукту. Ошо студенттер, бизнесмендер менен тиги Америка университетинде жолугушуу болду. Мен ошого катыштым. Катышып суроолорду бердик. Жакшы жанагы ал кишинин китеби чыкты. Ошо Бинод Чаудхаринин орусча которуп, биздин ушул жерде бир балдарыбыз бар экен, орусча которуп, анан ошол китебиңиз чыкты, келип бериңиз деп анан кийин ошону келгенде былтыр 2017 жыл августта ак элбизди колдоо боюнча бул комитетке кирип, өзү дагы сөз сүйлөп бул жерден, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, ал киши ошол Непал, Индияда ошол баягы бенгальский тигр деп коет, ошону коргоого бул өзү проектлерди жазган адам экен, проектлерди ишке ашырган адам экен. Анан ошол келип, ошол Кыргызстанды сүйүп калганын үчүн кайра мынакей 7 айдын ичинде кайра экинчи жолу келет. Эми ошо мен жанагы студенттерге, мугалимдерге, бизнесмендерге баарын айттым, миллиардерлер качан келип бизге лекция окуп берчү эле. Бул биринчи тарыхыбызда болуп атат. Ал кишинин Кыргызстан жөнүндө жеке пикири кандай экен? Жеке пикири ошо сүйүп калган үчүн мына 7 миллиардерлердин убакыты аябай аз. Анан ошо 7 айдын ичинде кайра экинчи жолу келип атканы бул бизди сүйүп калган жөнүндө белги берет да. Ал кишинин анан ошо лекция окуп атканда мен айттым, кандай биз бактылуубуз дедим балдарга, ушул жерде тургандарга. Миллиардер мынакей жаныбызга келип, монтип бизге лекция окуп берип атат. Өзү кандай ошо миллиардга жеткенин ошо тоодон чыккан. Ошо биздин шартыбыздан чыккан ошо адам миллиардер болгон. Өзү бөлүшүп атат да тажрыйбасы менен. Биздин балдар ушунчалык дагы кызыктуу суроолорду берди ал кишиге. Анан киши ошол биринчи ошол эмени айтты да, убакыт жөнүндө айтты. Убакыт бул биринчи байлык убакыт деди жаштарга. Ушу жаш кезиңерден убактыңарды текке кетиргизбей, ушул жакка көп көңүл буруп, бир нерсе менен алектениш керек экен. Бүт баардыгын ошол убактыңарды туура бөлүштүрүп, жанагындай бир кереги жок нерселерге убактыңарды жоготпой, азыр ошол билим алганга,
ошол баардыгын ушу жумшаш керек. Билим менен параллельно ошондой тажрыйба жанагындай бизнес тажрыйбаларды ала башташ керек. Бир жерге барып иштеш керек, жалданып деле иштей бергиле дейт. Ошол жер жалданып иштеп аткан жериңерден да үйрөнөсүңөр. Кандай баягы ошол жерде иштеп аткан адамдын бизнесин үйрөнөсүң дейт. Эгер жакшы ошол бизнести өзүң кийин өздөштүрүп кетесиң дейт. Турмуш бул өзү. Турмуш. Анан кийин экинчисин айтты жанагы пландаштыруу. Вот 1 жылдык планын ушундай кагазга жазып алып тур. Мынарки теги 25 августтан бизди дагы чакырдык Непалга келип кеткиле деп. Непалга келип кеткиле деп, анан кийин ошол 1 жылдык планын мындай ачат экен. Ошо август айында ошо 20-сынан 25 августка дейин ошо Непалда болот экен, өзүнүн родина мекеминде. Ошол жерге келип кеткиле, мен ошол мезгилде өмөдө болом деп. Сентябрдын айына ачты, сентябрь ушул жанагы көчмөндөргө да келип кетсем деп, ошондо 2 күндүк убактысы бар экен. Декабрда дагы бир нерсени жасап, декабрга бүт ошол азыркы ошо годовой план менен жашап жатат, карабайсызбы? Анан ошондой байлык, эң байлык, биринчи байлык бул убакыт. Убакыт деди, убакытты текке кетирбей иштесеңер деп. Анан ошол жанагы ошол жолугушууга катышкандарга ушунчалык баягы таасирдүү болуп, кийин ошол биографиясында эң баягы ушундай миллиардер менен жолукканмын. Миллиардер ушундай нерселерди үйрөткөн деген баягы жаштардын неме да аябай чувствительный да. Анан ошолор баардыгын жазып, сүрөткө түшүшүп, китебин алышып, автографын алышып, анан бул чоң бир өзүнчө бир мотивация биздин жаштарга, биздин бизнести баштап аткандарга аябай чоң мотивация болду. Мына мен деле мынакей ал киши менен баарлашып, да эметтим, мен дагы өзүнчө аябай таасирлендим. Анан кийин мен деле жаштарга айтып кетет элем, баягы эч качан баягы кеч эмес да, баягы окуганга, үйрөнгөнгө, жакшы адамдар менен чогуу болгонго, жакшы адамдар менен жанаш дейт, жаман адамдан адаш дейт. Ушундай жакшы адамдарга ушундай адам келип таасирин берет. Ошондо 1 жылда эмки сентябрда келем дейт, ошондо 1 жылдын ичинде 3 жолу келип кетип атпайбы. Анан бул жерден да ошол ак элбирсти коргоо боюнча, жанагы экология боюнча ошо проектлерди ишке ашыралы. Өкмөт менен, жеке ишкерлер менен деген баягы сөздөр болду. Алар ошол бенгальский ошол коргоп эметкен бир чоң проектлер бар экен, ошо Гималай тоолорунда, Индияда ошол нерселерди силерге көрсөтөм. Ошол жол менен жүрсөңөр, силер дагы жана ак элбирсиңерди жакшынакай сактап каласыңар деди да. Деген өз оюн билдирди. Мына сөзүңүзгө аралжы, бул биз жаңы эле биздин мамлекет Евразийскке кирип, биз кичине мындай адашып, жакшы түшүнбөй турган маалда коомчулукта бир сөз болду эле. Биз эгерде Евразийскке кирсек, дордой соода борбору такыр жок болуп кетет. Дордой соода борбору баардыгынан көп бул нерседен жабыркайт деген сөз болду эле. Ошол сөздүн жыйынтыгы кандай болду? Бүгүн эмне байкалып жатат? Туура айтасың, Үмүт. Баягы Евразийскке кириш керекпи, кирбеш керекпи деген дискуссия болуп атканда коомдо. Башында баардыгыбыз каршы болгонбуз. Биз деле дордойдогу адамдардын баардыгы каршы болуп, кирсек момундай болот экен, кыйналат экенбиз, жана тарифтер кымбаттайт экен, товарлар кымбаттайт экен деген ойго келгенбиз да. Анан жанагы 12-жылы Евразес боюнча баягы границаларды Казакстан менен Россия жаап салбадыбы? Билесиңерби, баягы бууп салганда. Анан ошондо билинет экен да, биз Казакстандын тиги Россиянын рыногу менен жашайт экенбиз да. Анан товарлар өтпөй калгандан анан кийин биздин дордойдун ишкерлери биринчи катарда туруп тиги президентке кат жазбадыбы? Границаны ачып, биз деген Евразийскке киришибиз керек экен. Бул жерде ушундай рычаг болду да, мындай саясий рычаг менен, мына эгер жанагындай кааласаңар деп. Мына биз действительно жанагындай биз жер океаныбыз жок, деңизибиз жок, башка жакка чыгып кеткенде, баягы могу жердеги орто тиги борбордук Азиядагы орто мамлекет болгондон кийин ортосунда турган. Биз бул чоң Евразес менен кошулууга ала калаш болушка мажбур дебешим керек. Ошол жол менен кетишибиз керек экен. Буга биздин өлкө үчүн булардан таасири чоң, бизге керектүү нерсе экен. Калды, анан ишкерлердин баары мынакей өз башы менен сезип атпайбы?
мынакей жакында Казакстан менен эме болуп кеткенде, баягы алака бузулуп кеткенде, алар границасын, чек арасын бууду эле ыйлап ийбедикпи? Качан ачылат, чек араны ачсак болот эле деп. Ошол 12-жылда болгон ошондой. Анан биз стратегический партнерыбыз бияк Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Туркмения, ошолор менен биз жакшы кошуна, жакшы мамиледе болушубуз керек. Мамиледе, эң тыкыз мамиледе болушубуз керек. Кезектеги сурообуз, буга чейин мүмкүн айттыңыз беле, мен укпаптырмын. Дордой деген аттын таржымакалы. Дордой деген менин чоң атам бул. Дордойдун жанагындай 9 уулу болгон. 9 уулуну ошо менин чоң атам Салымбек. А киши ошо Кашкардан ошол эмени медресени бүткөн, чоң молдо болгон киши өзү. Кийин тиги 29-жылы баягы молдолорду да улакташтыргысып, ошо Оренбургка барып ошол жерден каза болгон. Оренбургда. Анан ошо Дордой бирөөнү жылкычы кылган, бирөөнү соодагер кылган, бирөөнү жанагындай молдо кылган. Ушундай адам болгон да. Анан тиги айылда жүргөндө биз ошол айылыбыз Дордой көчөбүз, ошол Дордой болгон футболдук командабыз дагы Дордой болчу. Анан кийин баягы базарда ачып атканда анан кийин атын эмне коебуз дегенде мен баягы футболго жакын да Дордой койбойлу деп койгом. Анан ошо ойдон эле Дордой болуп калды. Андан кийинки сурообуз сөзүнүн аягында мына жакында эле энелердин, айымдардын, кыздардын бир жакшы 8-март майрамы өттү. Мен ошол майрам өтүп жатканда эмнегедир сизди эстедим, анткени сиз ар дайым ушу 8-март күнү Гүлмира эжеге жакшы бир белегиңиз, гүлүңүз менен барып, бир үй бүлө болуп отуруп, жакшы сөздөрүңүздү айтчу болушуңуз керек. Бул жылы ал киши жаныңызда жок. Ошол 8-март күнү сизде кандай сезимдер болду? 28-мартта өзүң айткандай жаз келет, өлбөгөн жазга дегендей, жаз келет, жаз менен аялдардын майрамы келет, жастын деми келет дегендей. Эми 15-жылы ушу апам дагы кайтыш болду. Эми Кудайга шүгүр, апабыз балдардын алдында кетти дегендей 95 жашка чыгып. Мынакей 17-жылы ушул апрель айында дагы Гүлмираны жоготуп алдык. Эми баягы жабышкан оору дарттуу, мындай күчтүү, мындай дарт экен, анын эч ким азыр жеңе албай атат анын тилекке каршы. Бирок аракеттин баарын жасадык, эми болгон жок. Ал кишинин ошо жоктугу дагы сезилип турду 8-мартта. Эми ал кишинин баягы энесин дайым эстеп жүрөлү деген мындай иш-чараларды жасап, эстелигин койдук. Тигил бир ден соолук борборунун атын бердик, Койташтагы Гүлмира Сулаймандын атындагы фонд ачтык. Ошо фонддун атынан азыр окуган мектеби, Нарында Чкалов мектеби, педагогический университет, Нарын университетинен, дипломатический академиядан, тарых факультетинен, ошо окуган, иштеген жерлеринен ошо студенттерге Гүлмира Сулаймандын атындагы стипендияларды берип атабыз, 30 чактуу студентке. Анан эми баягы ошол ашын дагы беребиз дегендей нерселерди жасап, ушундай кылып атабыз. Эми айла жок экен, эмне дейбиз. Дагы бир жолу сөзүбүздүн акырында эртеңки боло турган Нооруз майрамын элге бир каалоо тилек айтып кетсеңиз. Эми Нооруз майрамы элге эмне жаздын деми келди. Күн менен түн баягы теңелип аткан кез. Мынакей 15-20 градус жылуу келди дегендей. Кош айдоо башталды бир топ мынакей региондорубузда. Бул жашоонун баягы жаңырып атканы, гүлдөп баягы жаңы көчөттөрдү кандай жер жаңырып дегенде жер жарылып атканы болуп аткандан кийин эми ушул биздин быйылкы ошол жасап аткан баягы жер жаңырып аткан жердеги иш аракеттерибиз бир жакшы мөмөсүн берип күзүндө. Токчулук болуп, Токчулук болсун, тынччылык болсун, саясатчыларга кайрылып келип эми элди бузбай, жаман нерселерди жасабай, ушул ынтымакка чакырып саясатчылар.
ошол нерсени жасаса жакшы болот эле. Биздин карапайым эл болсо ошо тынч жашайын деген эле ойдо. Ошо баардыгы ошол эмеден, биздин саясатчылардан башталат. Ошо саясатчыларыбыз мындай адилеттүү, акыйкаттуу болсо, анан жерибизде баягы жакшы бир бакубат турмуш болот. Сөзүңүздө калет жок. Биз да сизге кошулуп, эртеңки кыргыз элин Нооруз майрамы менен куттуктап, элибизде дайыма токчулук, барчылык, ынтымак болсун деп айтып кетмекпиз. Рахмат, рахмат Үмүт, рахмат жигиттер, рахмат. Ушуну менен маанилүү маек соңуна чыкты. Бүгүн сиздерге маанилүү маек берүүбүзгө коомдук ишмер Салымбеков Аскар Маткабылович келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.